Вьетнам эл жомогу күрүч. Анкара университетинин докторанты Айганыш Эшназарованын көркөм окуусунда. Илгери байыркы өткөн заманда күрүч жок экен. Андыктан адам баласы кыйналып жашаптыр. Адамдар кара терге түшүп канча иштесе да тапканы жок болуптур. Адам баласы ушунча кыйналгандан кийин жаныбарлар, курт кумуртка сыяктуу байкуштар жөнүндө эмне дейли? Ошондо жараткан Теңир жер бетине көз салып, адамдар да, жаныбарлар да кыйналганын көрүп, аларга боору ооруган экен. Кантип буларга жардам берсем деп кечке ойлонуптур. Ойлонуп, акыры жер бетине күрүч жаратып берейин деген чечимге келет. Бирок жаныбарлардын баары жей алгыдай кылып жасаш үчүн чоң кылуу керекпи, кичине кылуу керекпи, ошону билбептир. Анан Теңир жерде жашаган тирүү жандардын баарын чакырып, өздөрүнөн сурап көрөйүн деген экен. Теңир дарбазасын ачканда пил менен ажыдаар баштаган, чоңдорунан баштап кумурскадан өйдө кыбырагандарына чейин биринен сала бири кирип келет. Баары чогулганда жараткан Теңир кеңеш сураптыр. А дегенде пил айтат: күрүч дегенди мендей чоң кылып жасаш керек. Анда арстан менен жолборс айтат: жок, ал чоң болуп калат, биздей кылып жасаш керек. Аюу айтат: аныңар туура дечи, бирок мендей болсо болот эле. Жараткан Теңир кимисин угарын билбей турганда кумурска айтат: күрүчтүн чоңдугун мендей эле кылып жасаса туура болот го дейм. Пил байкедей чоң болсо, мендей кичинекейлер аны жай албай калат да. Анын үстүнө күрүч өтө чоң болсо, жаныбарлар, адамдар бат эле тоюп, иштегиси келбей, баары жалкоо болуп калышат. Теңирим бизди жалкоо кылыш үчүн күрүч жасаган жаткан жок да. Ошон үчүн күрүчтү мендей кичине кылып жасаш керек. Ошондо баарыбыз эмгектенип, бири-бирибизге жардам беребиз. Көп иштесең, көп аласың. Аз иштесең, аз аласың. Теңирге кумурсканын сөзү жагып калат. Мындан ары баарыңар иштеп, бири-бириңерге жардам бересиңер. Адамдар мындан ары күрүч менен иштеп, өз күрүчүн өздөрү табышат. Жалкоолору ачка калышат дейт. Ошондон тартып адамдар күрүчтү өстүрүп калышыптыр. Жомокту которгон Жыргалбек Касаболотов. Аудио жомокторубуздун демөөрчүсү Зуля жеңил өнөр жай ишканасы.